Биз эл өкүлдөрүбүз. Биз элдин айтканынан чыкпашыбыз керек, элдин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Ошондо көкүрөгүбүздө тагып отурган биздин значогубуз эл өкүлү деген макамга ээ болобуз. Бирок чындыгына келгенде жогорку кеңеш мыйзам кабыл алуу пунктуна айландык. Же нотариалдык конторага айландык. Бул мыйзам кабыл алынды, ушунча күнү, ушул саатта бүттү, ошол жерге мөөр басылды, ишке кирсин. Коомдо болуп аткан окуяларга биздин таасирибиз жок эсе. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын конституциясы ар бир жаранга жашоону кепилдикке берет дейт. Ошол эле конституцияда жазылып турат, ар бир адамдын ден соолугу мамлекеттин байлыгы деп турат. Бүгүн биз мыйзамдуулукту тебелеп тепсеп, конституциялыкты тебелеп тепсеп, өз билгенибиздей жашап аткан бейбаш үй бүлөгө айландык. Ата-энеси таштап кетип, бир жумушка кеткен үй бүлөбүз. Мыйзамыбыз да иштебейт, конституциябыз да иштебейт. Биздин кайсы кесиптештерибиз каякта жүрөт, жумушка келе албай, титиреп. Бул эмне болгон өлкө болдук биз? Биз түшүнүк менен жашап калдык го. Биз коркунуч менен жашап калдык го ошол жерде. Ар бир добуш берип атканда жүрөгүбүз титиреп калды ошол жерде. Мына ошол жашообу, ошол өмүрбү? Жигит киши бир гана жолу өлүш керек. Ар бир коркунуч жаралганда өлүп, 1000 жолу өлбөстөн бир эле жолу өлүш керек.